Расмий маалыматка караганда бүгүнкү күндө Ош шаарындагы балабакчалардын баары пандемия шартында иштөөгө даяр. Алсак шаардагы 42 мамлекеттик балдар бакчасы бекитилген алгоритмге ылайык балдардын санын кыскартып, өтө муктаждарын гана кабыл алат. Бирок бул система кандай иштейт? Иштейби өзү? Эгерде мурда бир тайпада 40тан ашуун бала тарбияланса, эми алардын 15 гана барса, бул тандоо кандай принциптерде өтөт? Бакчага алынбай калган бөбөктөр жана алардын ата-энелери эмне болот? Бала бакча ачылса, бардык ата-эне баласын бакчага бергиси келет. Бирок биз алгоритм менен боюнча отургуза турган болсок, ал балдардын бардыгы камтыганга болбойт. Ошондуктан өтө муктаж болгон ата-энелердин балдары кабыл алуу менен иштейбиз. Жөнөкөй мисал, номер 10 топ жылдыз балдар бакчасы киргизилген чектөөгө ылайык. Ар бир тайпада 12ден 15ге чейин балага орун камдады. Демек 6 тайпадагы 350 баланын ичинен 90 гана бакчага келет. Бул бир тайпадагы 60 баланын 4/1 бөлүгү барат дегенди түшүндүрөт. Ушул эми замандын талапка жараша иштеп турабыз. Кудай буйруса, ушу бардык ата-энелер суранып атат, качан иштейсиздер деп. Эми Кудай мына пандемия аман эсен өтүп кетти деп атабыз. Эми Кудай буйруса болбосун. Тезирээк келсин балдарды бардыгыбыздын күтүп атабыз. Ушу аралыктан окутканга биз дагы 1 метр, 1,5 метр аралыкта окутканга аракет кылабыз. Балдардын ортосундагы аралык 1 метрден 1,5 метрге чейин сакталып, отургучтар ошого ылайык орнотулган. Уктоочу керебеттер социалдык аралыкты эске алып жайгаштырылып, иштетилбегендерине жууркан төшөктөр салынган эмес. Балдардын уктоо бөлмөсүндө керебеттер шахмат түрүндө жайгашкан. Тактап айтканда, балдардын ортосундагы аралык сөзсүз түрдө 1 метр сакталышы керек. Ошон үчүн керебеттерге, иштетилбеген керебеттерге моундай белгилер орнотулган. Балдардын келип кетишинде да тартип өзгөрөт. Ата-энелер мурдагыдай ичкериге кирбей, сырттан калтырып, сырттан гана алып кетет. Күн сайын эртең менен балдардын дене табы өлчөнүп, температурасы барлары артка кайтарылат. Балдар кирип чыкканда залалсыздандыруучу тоннелдерден өтүү жагы да мүмкүнчүлүккө жараша каралат. Балдардын садикке келиши үчүн эң биринчи очередь антисептик менен обеспечить этишибиз керек. Балдар бала бакчада маскасыз эле жүрүшөт, масканын кереги жок. Балдарды кабыл алатканда, буларды өткөрүп атканда туннель керек. Ошого антисептик менен только обеспечить этип туруш керек ата-энелер. Биз ата-энелер менен сүйлөшкөнүбүздө, ата-энелер макул болушту, жардам беребиз. Антисептик немелер менен туннельди деле алганга жардамдашабыз деп айтышты. Учурда балдардын имараттарын дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Жакынкы күндөрдө алардын иштөөсүнө уруксат берилет. Азыр болсо бакчага барчу балдардын саны такталып, ар бир бакчаны тепловизор менен камсыздоо аракети көрүлүүдө. Бүгүнкү күндө бакчага бара турган балдардын 30%-ынын тизмеси алынды, өтө муктаж болгондордун. Анан кийин бул бала бакчаны деле жөн эле ачып койбойт. Атайын комиссия түзүлгөн. Санитардык эпидемиологиялык борбор тарабынан, мэрия тарабынан, шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан ошондой бир чоң комиссия бар. Ошол комиссия ар бир уюмду карап чыгат. Бала бакчалар менен кошо мектептерди да кадимкидей окуу тартибине өткөрүү маселеси октябрь айында чечилиши күтүлүүдө. Азырынча 5, 9 жана 11 класстардын окуучулары мектепке тартылат деп мерчемделип жатат. Аларда 1 класстарда эле бөлүнүп окушат. Себеп 5 класска барганда өзүңөр деле мектепте окугансыздар, 5 класстан баштап түрдүү предметтен түрдүү мугалимдер кирет да. Балдардын психологиясы башкача болот. Ар бир мугалим башкача окутат. Мугалимдердин балага жасаган мамилеси да башкача болот. Ошондуктан балдарды ошо адаптация кылыш үчүн дагы биз 5 класстан баштаганбыз. Ал эми 9 класстар бүтүрүчү класстар эсептелет, 11 класстар бүтүрүчү. Ошолорду киргизсек, анан кийин акырын мына обычный режимде мына санитардык талаптар жанагы биз айткан карантин жоюлуп кетсе, Кудай кааласа, биз обычный режимге толук өтөбүз. Быйыл жаңы окуу жылында 1 класстын гана балдары мектепке барып окуп жатышат. Онлайн окутууда билим сапаты төмөндөйт деген сы пикирлер айтылып, жогорку кеңештин депутаттары акырындык менен кадимки тартипте окутууга өтүүнү сунушташкан. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.